Intel Core процессорларында қанша транзистор бар? Заманбап процессорлардың жылулық жоғалтулары қаншаға барабар? Жана башка ушул сыяктуу суроолордун жообун билесизби? Анда бул видеону аягына чейин көрүңүз. Видеону көрүп баштаардан мурда каналыбызга катталып, жанындагы коңгурочону басып койгонду унутпаңыз. Процессор жөнүндө кызыктуу фактылар. Экинчи муундагы Intel Core процессорлорундагы транзисторлордун саны 1 миллиарддын айланасында. Автомобиль менен салыштырып көрсөк, орто эсеп менен автоунаада 30 миңдей тетик бар. Эгер ушул процессордо 1 миллиард тетик болсо, мындай унааны чогултууга 114 жыл кетмек. Эгер экинчи муундагы Intel Core процессорун чоң бир өлкө катары элестетсек, ал эми транзисторлорду адамдар деп алсак, мындай 995 миллион калкы бар өлкө саны боюнча Кытай менен Индиядан кийинки 3-чү өлкө болмок. Intel компаниясынын 1971-жылы чыккан биринчи процессору менен жаңы процессорлорду салыштырганда, азыр алар 4000 эсе тез иштейт. Ал эми ар бир транзистор орточо эсеп менен 4000 эсе аз электр энергиясын сарптайт. Intel компаниясы мурда NM Electronics, андан соң Integrated Electronics. Бул аталыш өтө узун экен деп аны Intel кылып кыскартышкан. Процессорлор компьютерде гана болбойт. Телефон, планшет, телевизор, автомобиль жана башка техникаларда дагы болот. Заманбап процессордун жылуулук жоготуулары 1 чарчы сантиметрге 125 Вт түзөт. Электр плиталарынын 1 чарчы сантиметрине 7-10 Вт кетет. Процессорлордун атасы Джек Килби. 1958-жылы Германия кезиндесинде ал биринчи интегралдык схеманы түзгөн. Кийинчерээк 2000-жылы физика боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаты болгон. Fuji компаниясы тарабынан жасалган Venus процессору учурда эң күчтүү процессор деп табылды. Бул процессор секундасына 120 миллиард операция жасайт.